Тажикстан менен Кудай буйрса биз жакшы азыр маселелерди карап атабыз. Кече мен 3-4 күн болду Тажикстандын борбору Душанбеге барып келдим. Ал жерге комиссия менен барып, ошо тажик тарапта комиссия менен сүйлөшүп, биз кайсыл бир деңгээлде чечүүгө аракет кыла баштадык. Эгерде мурдалары биз чече албай эле монтип мындай тирешип туруп калсак, азыр жок. Азыр бир аз тил табыша баштадык. Азыр чече турган жактарды бири-бирибизге көрсөтө баштадык. Бири-бирибизге уступка менен кетип атабыз. Силер бул жерди алгыла, биз бул жерди алайлы. Силерге бул нерсе керекпи? Макул, биз ушун силерге жардам берели. Бирок биздин мунул керек нерсебизге силер да жардам бергиле деп Тажикстан менен сүйлөшүп чечип атабыз. Кудай буйрса, жакынкы ошол күндөрү бир аптанын тегерегинде Тажикстандын чоң делегациясы бизге келет. Анан биз азыр ошол протоколдорго колду койдук. Азыр эми мамлекеттик макулдашууларды жүргүзөбүз. Макулдашууларды эгерде биз жүргүзүп ала турган болсок, куду ушинтип эле макулдашууларга керектүү адамдар кол коет дагы парламентке алып келип, парламентте талкуулап, сонун кылып, бардыгын ийне жибине чейин талкуулап, кечегидей кылып. Анан кийин ошол депутаттарыбыздын макулдугу менен кабыл алабыз. Президенттер кол коет, эки мамлекет ортосунда проблема чечилет.